Бүгін президент Садыр Жапаровтың Ошколгон сапарының екінші күні анын алкагында Араван районунун Гүлбар айылында жайгашкан 150 орунду билим уясынын ачылыш аземине катышты. Бул мектептин курулушу 2024-жылы башталып, бүгүнкү күндө толугу менен бүткөрүлгөн. Белгилей кетсек, кечээ мамлекет башчы Ош шаарында 10 мектептин курулушуна старт берген. Қанша түтін жасайсыздар? 220 år. Анда шақар мектеп өсүү бар ма бирок айылда? Бар ма? Дагы 5-10 жылдан кийин жанына дагы мектеп салыш керек болот экен да. Мындай буюрса аманчылык болсо, тынччылык болсо. Бір 1999 жылы ашал жол менен курулган, элдердин пакса менен ар ким элдер бири шипыр берген, бири тирек берип ашал жол менен курулган. Мына өтө абалы өтө начар болчу. Азыр мына жаркыраган заманбап мектебибиз курулду. 27 жылдан бери курулган мектеп, заманбап мектеп курулду. Ичинде баардык жабдыктары бар, ашканасы, актовый залы менен, балдарга, кыздар балдар үчүн жуунуучу бөлмөсү менен, душу менен курулду. Мектебибиз жаңы ачылганга аябай сүйүнүп атабыз. Мисалы мектебибизде дене тарбиядан кышта кардын үстүндө ойношчу. Азыр аябай ашканага кирип деле сүйүнүп атабыз. Шарттар бар, компьютерлер бар. Анан кийин экинчи жагынан мына айлыктарыбыз дагы 100%ке көтөрүлөт деп атат. Ал жагы дагы өтө кубанычтуу. Бизге эки кубаныч кош келип отурат да.